Саламатсыздарбы? Лотереянын катышуучуларынан жана жарандардан көп берилүүчү суроолорго жооп беребиз. Лотереяга катышуу үчүн кандай чектер керек? Лотереянын шарттарына ылайык бир гана ККМден берилген фискалдык чек керек. Ал чектин бетинде салык төлөөчүнүн аты, соода борборунун жайгашкан дареги, салыктардын ставкасы жана лотереяга катышуу мүмкүнчүлүгүн берген QR-код жайгашкан. Ошол QR-кодду салык чек тиркемеси аркылуу каттап сиз лотереяга катыша аласыз. Ал эми чектин бети бир аз өчүп же QR-кодду каттоого мүмкүнчүлүк жок болуп калган болсо, анда ошол эле тиркеменин кол менен киргизүү функциясы аркылуу чектин 3 реквизитин киргизүү керек. Бул эң биринчиден машинанын каттоо номери. Чектин бетинде РНМ деп белгиленген. Чектин номери бул FD деп белгиленген. Ошондой эле чектин жыйынтык суммасы. Эгер суммада тыйындар болсо, сөзсүз түрдө тыйындарды да каттоо зарыл. Башка кардарлардын чектерин каттаса болобу? Лотереянын талаптарына ылайык катышуучу бир гана өзү үчүн сатып алган товарлардын жана кызматтардын чектерин каттоо талап. Утуп алган байгелерибизди акчалай формада алсак болобу? Лотереянын шарттарына ылайык кандай байге утуп алсаңыз, дал ошондой гана байгени ала аласыз. Утуп алган байгелерибизди качан алабыз? Лотереянын шарттарына ылайык бардык утушка ээ болгон утуучулардын сертификаттары таратылып бүткөндөн кийин гана белектер таркатыла баштайт. Бүгүнкү күндө 100дөн ашуун биздин утуучулар сертификаттарын алып кетишелек.